Чаткал районундагы Терексай айылынын 14 тургуну милиция кызматкерлерине кол көтөрдү деген айып менен камакка алынган. Камалгандардын өткөн айда алтын кенин иштеткен аймакта милициянын Шумкар Атайын багытындагы кызматкерлерине кол көтөрүп, денесине жаракат келтирген деп айыпталууда. Мындан улам Терексай айылынын 200дөй тургуну 3 декабрда айылдын борборуна чогулуп, камалгандарды бошотууну талап кылышкан. Эти Бакыр Терексай ишканасынын аймагында жергиликтүү тургундар менен чыр чыгып, ишкананы кайтарып турган Атайын даярдыктагы отрядтын өкүлдөрү 5 ноябрда малын айдап келүүгө барган жергиликтүү тургундарды сабап салганы айтылган. Буга нааразы болгон жаштар чогулуп барганда качып баратып 2 милиция кызматкерлери жабыркаган. Дал ушул иштин алкагында 2 декабрда Терексай айылынын 14 тургуну тергөөнүн алкагында милиция алып кеткенин жана учурда ал жакта абал туруктуулугун, ошондой эле түшүндүрүү иштери жүрүп жатканын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан билдиришти. Сейчас проводится совместно, как сотрудники милиции совместно с местным самоуправлением проводят разъяснительную работу среди населения, что все должно проходить в рамках закона, то есть законодательства нашей Кыргызской республики. Жергиликтүү тургундар жана милиция кызматкерлеринин ортосундагы чырга мамлекет тарабынан көңүл бөлүнүп, маселени чечүүдө күч колдонбостон түшүндүрүү аркылуу абалды көзөмөлгө алса болмок деген оюн айтты депутат Жанар Акаев. Талашкан маселеде бир дагы өкмөттүн мүчөлөрү барган жок. Облустун бийлиги барган жок. Кырдаал курчуп атат ушул тапта, мына суукта жүздөгөн адамдар чыгып өзүнүн укугун коргогону чогулуп атышат. Жанагы Эти Бакыр деген фирманын маселеси боюнча. Ошону сөзсүз сиз азыр өкмөт мүчөлөрүнө байланышып, вице-премьер-министр барсын, облус бийлиги барсын, барып элди тынчтып аракет кылыш керек. Мындай орчундуу маселе өлкөдө биринчи жолу болуп жаткан жок. Кандай гана чыр-чатак болбосун жерге жана ген байлыкка байланыштуу болуп келген. Көпчүлүк учурда пикир келишпестикке ишкерлер менен айыл тургундарынын мамилесинин начарлыгы себеп болуп келет. Мындай учурда атайлап эле тургундардын арасына чалгынчы салып коюп, маселени тынчытууга аракет кылган ыкма колдонулуп келгенин айтат укук коргоочу Рита Карасартова. Бүгүнкү күндө бийлик бул маселе боюнча уже Кумтор боюнча ушул маселе болгон. Кумтордо Саруда балдар чыкканда провокация кылып туруп, Каптагаевдин карматкандары бар провокация болгон, аны камашкан, бүгүн соттолуп атышат. Значит, андан кийин дагы Таластандагы балдар ушундай болгондо арасына провокатор кирип милициянын машинесин өрттөп, ал жерден да балдар соттолгон. Булар уже баягы иштетип алган бир ыкмасы бар да. Бул балдарды да камашат, арасына провокатор киргизип туруп, бир нерселерин өрттөтүп туруп, провокация кылдыртат дагы, анан камап салып, азыр анан кайра эле маселени ушу тынчытып коюп жүрө беришет да. Бул маселе боюнча жогорку кеңештин депутаттары чырдын келип чыгуу себептерине токтолуу менен бирге мыйзам чегинде тиешелүү чара көрүлүшү керек деген ойлорун билдиришти. Кыргызстанда ошол маселелер көп туулат да. Бул ошол биздин жергиликтүү бийликтин эл менен иштөөсү начарлыгын билдирген да. Ошол түшүндүрүү иштери биздин ККПНдин жерлеринде түшүрүү иштери начарлыгынан деп ойлойм да. Негизинен эле элдүү камоо эмес, бул ар нерсе өз мыйзамын болуш керек. Мамлекеттин өкүлүнө, ошол милиция кызматкерлерине адамдар кол көтөрүп, аларды бир курчап, барымта калганы туура эмес. Бирок ошого жеткирген, ушул ситуацияга жеткирген биздин аткаминерлердин да күнөөсү бар. Алар бекер митингге чыккан жок, алардын үнүн угуп, алардын ошол жакта арзы муңун укпай ушул ситуацияга жеткиришти. Эртең буюрса палатада да көтөрөбүз бул маселени. Мен ойлойм, мындан ары бул маселени жана сүйлөшүүлөр жолу менен чечиш керек.